Кайырлы күн баршаңызга. Сиздермен бирге Гүлсөзүм. Бүгүн бизде жылкы этинен дайындалган казактын улуттук тагамдарынын бири кууртак. Эң әуелі шыжгырылган жылкынын иш майын убактап туруп, казанга жакшылап кайнатабыз. Буга дейин биздер этибизди туурап, жууп, тазалап, дайындап алабыз. Майымыз жакшылап шыжгырылган кезде одан бөлөк суюк май бөлүнөтүн болот. Суюк майды бөлөк ыдыска күйүп алатын болобуз. Және де шыжгырылган майларды салып алабыз. Минекей енді ыдысымыз, казанымызга кууртак еттеримизди салып, туз косуп, оны ары карай кайнататын болобуз. Етimiz пишүүгө жакындаганда үстүнө шыжгырылган суюк майын, кара буруч, дәмине карай, және де бир дана лавр жапырагын, шыжгырылган шыжык, яғни иш майларды да косуп жиберетин болобуз. Буну баардыгын еттин пишүүнү жакын калганда жасайбыз. Ары карай 2 дана көлөмү орташа 2 дана пиязды туурап, кууртактын үстүнө салып, ары карай кайнататын болобуз. Еттин пишүүү ар түрлүү, және де міндетті түрде дайындап көрүңүздөр. Минекей дайын болду. Астарыңыз дәмдүү болсун. Каналга тиркелүүдү унутпаңыздар.